Kol jetpegen aytıp barsa söz jetpegen aykül suusun, kozu bagılan aksu suusun, janadagı leylek menen beles suusun. Örük zarlуу, alma zarlуу ayılların, kolu altın emgekçil elimizdin, izlesең de kaytalanбас экендигин барыбызга маалым. Же болбосо, leylekte bir gün bolsa da, ошол жердин демин jutkан, суусун ичкен, коноктордун жетекчи окумуштуу акындардын айтканынан, кол жазмаларынан байкасаң болот. Bir ele misal, атактуу Акбар Рыскулов, кайда кетти leylектин турналары аттуу чыгармасы. Же болбосо, жердешибиз акын Курбаналы Сабыров өзүнүн чыгармачылыгы. Жерлештер, урматтуу Бишкек шаарында жашап, иштеп, окуп жаткан студенттер жана биздин аксакалдар. Мына албетте ушул 70 жыл leylek үчүн билинбестен келип калганына мына быйыл 70 жыл толуп турат. Кудай кааласа быйылкы жылы октябрь айында leylek районунун 70 жашын тосуп алуу үчүн мына бүгүнкү марафондун эң негизги бир милдети ушудан болуп турат. Ошондуктан бүгүнкү сиздерди биз атайын чакырганбыз. Эми туугандар, билесиздер өзүңүздөр, быйылкы жылы элеттин жылы, жакынчылыктын жылы, айылдарды көтөрүүчү болгондуктан биз сиздерди ушул Исфан айылына же болбосо лейлекке чакырбастан эле ушул жерден жолугушуп, ушул жерден өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди билип, быйылкы жылы биздин Leylek районуна ушул көтөрүү боюнча, айылдарын көтөрүү, элдердин турмушун жакшыртуу боюнча бир топ ушул экономикалык жактан тартыштыкка аралашкан сиздерди чогултуп, ушул марафонго катышууңуздарды биз өтүнүп кетип суранып турабыз. Мунун марафондон жыйылгандардын негизги максаты бул биздин райондун ушул центриндеги бүтпөй калган курулуштарды, ошол жерде чыкпай турган суулардын, водопроводдорду, ошол жерде бузулган жолдордун ремонту, ошол жерде күйбөгөн светтердин бардыгынын ремонту. Ошону менен бирге эле 70 жылдыкта биз Кудай буйрса Кулунду айыл өкмөтүнө биз өзүбүздүн райондук сессияда, депутаттардын сессиясында, кеңештин сессиясында кабыл алган Кулунду айыл өкмөтүн биз Исхак Разаков атындагы айыл өкмөтүнө өткөрүп берүү үчүн суранып биз областтык кеңешке кайрылганбыз. Ал жакта да бекилген. Азыр ушул жогорку
кеңеште бүгүнкү биздин спикерибиз урматтуу Адыганы Эркебаевич катышып отурган ушул катышып отурат. Эгерде биз ушул жогорку кеңеште бекитип бере турган болсок, Кулунда айыл өкмөтүнө, Сагра Закычасындагы айыл өкмөтүнө атап, анан ошол кишинин бюстун ушул Кулунда айылында орнотуп, ошол жерде бир жолу ошол айылды Саградагы атындагы айыл деп ушундай атоого ушундай аракет кылып жатабыз. Ошондуктан мына бүгүнкү марафонго мына биздин урматтуу аксакалдарыбыз, биздин депутаттарыбыз, Ижебиз Рахаташиловна отурат, Абдан Эркебаевич, андан кийин комитеттердин башчылары келген, андан кийин дагы окумуштуулар, мен көбүн Бишкектегилердин көбүн билбейт экен, мага жазып беришти, аны окусам абдан көп биздин профессорлор, биздин аксакал урматтуу кишилерибиз көп экен, абдан биздин коммерция направлениесинде иштеп атышкан балдарыбыз көп экен, абдан студенттерибиз көп экен. Биздин баардыгыбыз келип, ушул марафондун жыйынтыгына келип, ушул биздин Бишкек шаарында, ушу Лейлек районунда келип окуп аткан балдарга дагы жардам бере тургандай кылып, ушундай быйылкы жылы ушундай бир фонд түзүп, районда ошол фонд аракет программасынын негизинде ошол фонд иштеп, ол бир эле жыл иштеп экен, ошол акыркы 2015 жылга чейинки фонд болуп, жылда ушул фонддун өзүн иш менен маареке катары, ошол жерде той катары өткөрөбүз. Ошондо биз сиздерди баардыгыңыздарды чакырабыз, Кудай кааласа. Ошол жерде, значит, барып катышып, ушу бүгүнкү түшкөн каражатты, сиздер берген жардамды кандай жакка жумшалганын, кандай жакка мындай иштетилгенин баардыгын сиздерге отчет катары беребиз, көрсөтөбүз. Айылдарды, өзүңүздөрдүн жашаган айылыңыздарды Маргундан баштап Кара Сууга чейин, буягы Көк Таш, буягы Ак Суу, Шыгылып Арка зонасынан бүт бардык тармактар боюнча маршрут түзүп, ушу октябрь айында Кудай кааласа райондун 70 жылдык мааракесин өткөрүүгө баардыгыңыздар менен чакырып кетемин. Ошондой эле мына бүгүн келген министерстводон келишкен аксакалдарга, кызматчыларга, Макен Касиевич келди, мен тараптан өзү министр биздин шартыбызды, биздин баардык акыбалыбызды билет. Ошого убактыларын бөлүп келип катышып бергендер үчүн мен абдан ыраазымын. Биз бул жерден канча чогултпайлы, канча мындай неме болбосун дедер. Рахмат, чоң рахмат, Борис Атасынович. Эң жакшы ой пикирлерди айттыңыз. Мен ойлойм, Бишкектеги электер толугу менен колдоп, колдон келген жардамыбызды беребиз деп ойлойм. Ада эмесе, урматтуу мекендештер, жердештер, мен сахнага биздин районубуздан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган биздин депутатыбыз, эл өкүлдөр жыйынынын спикери, урматтуу Эркебаев Адыган Эркебаев чакырайм. Сөз алыңыздар. Урматтуу элдиктер, кадырлуу бүгүнкү марафондун катышуучулары, саламатсыздарбы? Мен бул жакта жазууну көрүп отуруп өзүмдү ойго аттым. Көрсө биздин райондо эле 7 марафон өтүп, абдан сыйлуу, ардактуу жашай келип калыптыр. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн райондо 5-6 жашка толгон райондор бар. Булар шартына ылайыктуу эле өтө сыйлуу, урматтуу, ардактуу куракка чыгыптыр. Бул Лейлек жергесинин өзгөчө ордун, баасын берилет деп ойлоймун. Мен такай эле мурда айтып жүргөндөй, Лейлек жер ар кайсы контрасттардан, карама-каршылардан келип кураган. Кыргызстандын эң эле ысык жери экөө, бул азыркы Новкен районундагы Дүргөндө 9-10 майда чөп жагып бартылат. Андан кийин эле биздин Арка Лейлектеги. Ал жерде ошондой эң бийик ысык чектер катарда. Андан кийин Лейлектин жогорку зонасы Кыргызстандын эң суук ызгаардуу жерлеринин бири. Бул айрыкча Көк Таш жагы, Катыраңдын өйдө жактары. Мен ал жакта болсом да абдан жакшы билем. Анын ортосу мындай бей сыяктуу салкын менен ысыктын ортосунда турган Исфадан тегереги өзүнчө эле төө жайлана жакшы жер го, бей сыяктуу. Мен өзгөчө шарт эмес тарыхый жактан дегеним Лейлек жергеси
Kırgız halkına çolpon yıldızday jangan uluu insandı Kırgızdın 20-njy yılındagy en görnüktүү sayasy jana mamleketlik işlemlerinden biri İskak Razakov bergenler. Mümkün aga çeyinki Kırgızdın tarıhında oşondoy biik ardaktуу naamga argy turgan Abdukerim Sıdykov bolsa gerek. Andan keyin Yusuf Abdurrahmanov bolsa gerek. Buralarda kançadagı birinci yetekçi bolgon emes alar. Birinci yetekçi bilesizler bizdin Sovetlik doğruda köpünçe 20-njylardan tartip ele Moskvadan gelgen başkallıktagı partiýaly yetekçiler bolup gelgen. Soğuştan keyinki bizdin tarıhımızda birinci olup öz halkımızdan, özümüzden çıkan birinci yetekçimiz uluu İskak Razakov bolgondugulary öte çoğun tarihi bir geçkenlik. Birle leylek çerkesinden delin emes, bütün halkımızın, ulutubuzun sıyımığı, ulutubuzun bir жаңы doğrunun başlamış dep aytsa bolot. Men barынан da ошол elge rahmat aytgım kelet. Anın üstüne bu el adan keng peýeli, şunçalyk ынтымак el, hiç birdi ekiге bölbögen, biröni öz, biröni özge dep aytpagan, jat dep aytpagan, murdagı tilmen aytkanda internasionaldyk tabiaty bar el, al jerde kırgızlar, özbekler, tacikstuanlar, jana başga ulut ökülleri dagı ынтымак yaşayt. Şu 70 yıl içinde hiç bir ortalarında çirçatakçı bir janjal bolgon hiç wagtda ugalekmiz, körelekmiz. Bul da ошол элек halkynın tabiaty boýunça janagı жаратылыш берген, кайталаңыз дагы bir ошол şartdan kiyizgen şarafatdan bolsa gerek dep oýlaým. Andan endi eldin adyny ýerçe garap dep, meni sakrada aytyp ketdim, biroq anын jolundan hazır allet argaşy dengelde mындай коомдук mamleket hizmata жүргөндөр dagы az emes, biroq özgöçe önör tarabında, çygarmachılık tarabынан, ilim tarabынан Kırgızstandın bugünkü ruhani madaniyatyna salym koşkondor az emes. Aların içinden mınau jerde oturuşkan, men student kezimden beri adan jakşı bilip, urmatlap, kadırlagan, daima joluguşup, kepine salıp, wagында taýlim aldyrgan professor tarıhçı Saykır Eraliyevич olturat. Uzakta Şenol Japarovich, men student kezim okutkan, keyin akademiyada direktor bolýarymda doktoranturaga jiberip, doktor boldu hazır Arabay atындagı Pelov Üniversitetinde en ardakly professorluğun biri. Dagı başka talantly matematikçiler bar, men taka aytyp körsegem. Ulutluq Üniversitetinde var, akademiyada var, hazır kıska söyleyip koýaýyn, bana aytýan sözler bilen barym tanyp. Anam Hodayat tarafından bu jerde hazır kızıma uçaşıp ketdi. Men öte jakyn görgön özünün taýaty boýunça şunçalyk jumşak, lirik akyn surony sawyryp barla. Men anын jaman boz üýünde ilgeri hazır Ortatay bazar turgan tereginde Ortatay degen bu Şanghai dep koýuşu, Ortatay dep koýuşu, üýü jok kırgızlar gelip bir günde dual koyup İsa oluşup yaşap kalışkan, aslında köp kırgızın belirgenleri ösüp çıktı. Men ошол üýlerimde dalay jol bolup, yıllarını olup, adaýatını süleşselek, ошol özünçe leylektin, adaýatın, poeziyasın göçün başlap ketdi, tilek karşı erke kaýçyş bolup ketdi. Anın kızı dagı talantly, hazır MIT'te işlegeni menen orusça yazat, Moskvada adaýat institutuna kelgen, başka dagı Kırgızga taanymly жазуучуларыбыз бар. Nomane Saydullayev ötkende çok üzüldük köp jagынан. Mutlu akınlar var. Toramay Biroyev, Atapul Jakupov, Aydar Alı, Japarov degen dagı. Andan dagı jaştarlanıp atkanlar köp, Abdullah Doğrup da var. Hazır genç çıkan jogu. Erten bilesizler 4 mamleketden yetekçiler yolcusu bolýan, Rusya, Kırgızstan, Belarusya, Kazakstan'dan bacı sayılı boyunca oşuğa menen ötkende şeýaka töre bolgandan keyin 4 mamleketin parlamentlerinin komitetinden töre bolup kaldım. Atışım sözü zarur bolup turat, çaklı ölgenden barış gerek. Oşonun aldında atayınçlara gelip urmatymny görsetip, urmatly elekler, men dagı
Öz mağdaymen tapqanızda aylığım bolattı. Sonra gezitler dağıtığı yaşat, ben sizlerge açık aytıp koyun. Deputattardın aylığı öte bu emes. Öz aylığımız 2000 so'm teleginde oşo kişine qo'shimcha nafaqasi bolat, anan keyin sıylığı bolat. Narları qo'shib kelgende 5000 so'm teleginde buragаны sağlığı alıp kalat. Aylıkta yaşayan kişi bana esepte ben şu özüm aylığımды ana sizlerge marafona kaldırıp sıylığım menen berge qo'shimchasini bile göreyim, onlar da yaşap dursun. 2000 so'm menden qo'shimcha. Rahmat, çoğun rahmat Abdurrahman Erkeboyevich. Biz bilile leylekler emes жалпы Kırgızstan el işenişini atkarasız dep işenemiz. Sizin жұмышыңызда işinizde çoğun ilgilikler. Assalamu aleyküm de amandı жалпы tuğanlar. Alıskı leylek yerinden bergen attanıp gelip toy turgandar. Leylektin altın baldarı mamınday marabondu boy kurgandar. Oşon üçün silerdim mangdayına oturup içine manili aytarırlar var. Eki günden bir gaya erkip aldı bir bala. Alavlı Samat degen yaş bala. Aytayım biraz askana. Estevez akın atavız. Erten biz sizde verge urmattık aytıp jatavız. Keliniz ağan aytkın dep, kengeşin aytıp kaytkın dep. Leylek degen rayon biz 70 yaşka çıktı dep. Jergesi bütün mıktı dep. Leylektin bütün atağın jergisi bütün uktı dep. Ağayın tuğan eli dep. Leylekten gelgen jeri dep. Okuçu var, baldar var, aksakal var, kargan var. Bişkekte dalay yaşagan ulu güçü barlar var. Bari gelet bir yeri oşan üçün alargan onu oğuz aytı bergin dep çakırı deleslerge hem aytayın leylektik leylekti dalay görgümün dalay yolu leyleke tamaşa salıp bergemin arıcağı çeti göktaştım aşulsun dalay aşkamın aksu'nun bergi çetinde köngüldür dalay jatkamın oşa 70'ke tulganda agar nasip buyursa balarımızda şu toylarga anda da ыңырдарымызda şo leylek turgan borborgo andan göre bugünkü Bişkek'in şu şaharında biringer kıla vergen kamında bir atanın uğrunda birge tuğan kulunday ballar uşunday önüp bara jatkandan ankenin erегişpey tildeşpey çekişe süsüyleşpey ıntımak yürgün dayıma ıntımaklı bolsaң ұрпақ koşulap bağına kuvat beret canına oşan üçün mayramыңды kuttukta oy men aldına gelgen aksakal bugün ağayın tuğan barına Ösüngörge belgili, bütün Kırgızda aylanıp, uşulga muzdu baylanıp, men Osman kul menen koşulup, alın kul menen oturup, karılar menen koşulup, kayranlar menen oturup, dalay leylek ırdagan. Leyleke dalay barganda, atağım aytıp, kev aytıp, Berizagında kojanıp var tajikli bütün köv aytıp, işi kılıp tağlaylı tuğan barında, ırdayıp yürgen kesele, jakşına kayleylekle, sıylap yürgen kesele. Bugün kösüme turat körünüp, keçegele barganda, ağayım tuğan elderim. Kösüme turat körünüp, arzam göktaş degen törlerin, Berizagı leylek degen jellerin, işi kılıp barında salamat bolsun denlerin. Barın rahmat, oşan üçün bugünkü jakşı kö mayramda. Mayramda jakşı sayramda, Bırak, en geçpey baldarım, en atan canına, canға bürgün baldarım, biringer canda bürgün baldarım, mağınday jakşına kayt egemendi el bolduk, arılıkka teң bolduk, oşan üçün Kırgızdın atını unutpay, kımbatlı ösün, örüşün ergengsin, kutluktaymen bugünkü, leylek degen rayon 70 yaşka gelişin. Emi kalgan kattan söz bolsa, ırlardın arına berem toyunda, oşandan arıgın emes şeyimiz. Çok rahmat. Jergesinin kulundары, oğulları, kızları. Men şaylooçularım bazar jardan gelgen yerge. Muna bugün abdan bir torpolu toy bolup turar. Şu muna jergebizin 70 yıl eken. Uşul marekebиz kut bolsun, elimizde tınçılık bolsun. Jergebiz deminde jatkanda muna elet yılı dep atabыз, uşul yıl jakşı başlanıp elimizde tokçuluk bolsun. Hem aldıda benim menen turgan ekinim
Bular özleri bir özlörün etip, bular da biz deputattар da barız teң укуктубуз. Ошон үчүн мен сөзүмдү бүтүрөйүн, анан сөздү булар алсын. Эми жогоруда Абдыган абдан бир жакшынакай кылып бар сөздүн баарын чечмелеп айтып кетти. Мен баягы ар ким өз кылган ишин айтыш керек. Бул элек жергесинен айланса болот дегендей, мен дайыма мына өзүбүздүн мыйзам чыгаруу депутаттардын арасында канча-мынча азыркы гезиттер чуңулдатып аткан ыргытыргынын баарын калп деп туруп, сөзүбүзчө айтабыз да, ушу регионализм деген, трайбализм деген, ушу кыргыздын кендирин кесе турган ушундай бир маселелер. Бирок биздин лейлек жергебиз ушул нерселердин баарынан жогору экенин, Абдыган укам менен мени шайлагандан кийин биз ушуну элге элаан кылып, мындай жакына жар салып жүрөбүз да. Анткени мындай улуу эл, мен дайым айтам, биз депутат болсок дагы ошо элдин бир гана чүрпөсүбүз, бир гана бир ошо арасынан чыккан адамдарбыз. Эл дайыма улут деп. Ошон үчүн мынау күздө боло турган сиздердин маарекеге биз да жакшылап даярданабыз деп, мен эми бир кыскача ушу бир 3 нерсени айтып кетейин деп атам. Биздин жер чындыгында өтө табигый шарт катаал жер экен. Баягы чыккан кыз чийден тышкары деп мен чүйгө келин болуп алып, мына сиздер көтөрүп алып депутат болгондон кийин мына эми төркүнүмдү жакшылап таанып, мына ошо элдин маселесин эми мына жакшы түшүнүп келатам деген сөз. Ошонун улам буюрса мына азыр биздин өкмөтүбүз ушу лейлек баткен жергесин текшерип, ошонун мына элек жылында андан ары келечегине бир кеңири жол сала турган атайын комиссия түзүп, мамлекеттик комиссия түзүп, ошол комиссиянын ишинин натыйжасында дагы бир топ токтомдор чыкмакчы, элдин тиричилигине бир жардам бере турган. Андан ары мен мыйзам чыгаруу катары бир 2 гана нерсени айтайын. Ошол өзүбүздүн Урматтуу жерлештер, урматтуу агалар, туугандар, чындыгында бир тарыхый ушунчалык жакшынакай күн болуп турат. Эми чын дегенде лейлек жергеси менен кимибиз гана сыймыктанбайбыз, ким гана атын улуг атын атабайт. Бүгүн өзүнчө бир чындыгында айтканда чегер анын ушул кармап турган илгертен тажик эли, өзбек эл менен бирге жашап, ошол жерди көгөртүп өстүргөн жакшынакай элибиз бар. Ошо элдин чыккан мына бүгүнкү жаштары, окумуштуулары баардыгы жыйналып ушул жакшынакай марафонго күбө болуп турабыз. Чын айтканда канчалык жардам берсек дагы аздык кылат элек жерине. Эмнеге дегенде азыркы турмуш рынок системасында бул аябай кыйын мезгилге туш келип отурабыз. Эмне дегенде элекке барыш үчүн көптөгөн постторду өтүп, көптөгөн жерлерге башыбызды ийип, кыйналып, кысталып барабыз. Ошондой эле элибиз тирикчилигин өткөрүш үчүн ушундай катуу турмушта жашап атат. Ошон үчүн мен ойлоймун, жана Абдыган Эркебаевич туура айтты, лейлек жергесиге не только биздин жардамыбыз керек, лейлек жергесиге бүгүн президентибиздин, мамлекет башчыларыбыздын жардамы керек. Ал жерде айрыкча катуу иштерди кылыш керек. Жакшынакай проекттерди түзүш керек, элдерди ишке орноттуруш керек, кичин ишканаларды жаратыш керек, инвесторлорду алып барыш керек. Жакшынакай азыркы мезгилде болгон жакшы производстволордун баардыгын лейлек жергеси алып барыш керек. Эмнеге дегенде Кыргызстанга не только лейлек керек, Кыргызстанга бекем чегара керек. Жакшынакай ошол жерде, мен ойлоймун, биз ушул нерселердин баарын жарата турган болсок, анда чындыгын айтканда ал жактагы биздин азыркы кыйналган элибиз дагы жакшынакай турмушка келе турган убактысы болот. Азыр мына район администрациясы Болот Отосунович жакшы сөздү сүйлөп атат. Чындыгын айткан көп аракет кылып атышат, иштер болуп атат. Жакшынакай жөрөгөлөрдүн баардык күбөсү болуп жүрөбүз. Мен ойлоймун, келечеги кең лейлек жергесте кең байлыктар көп. Ошонун арасында мына Сүлүктүү шаары дагы ушу лейлек менен бирге өзү бир тууган болуп жашап, өнүп өсүп келе жатат. Ушу лейлек дегенде Сүлүктүү бул экөө бирге бир киндиктүү бир тууган. Ошондуктан мен ойлоймун, мына бүгүнкү биздин келишибиз дагы ошондой
Leylектин марафон атайы биздин жетекчилер бул жерде катышып отурат. Бардыгыбыз чогуу келип, ушул марафонго катышалы деп, ушул жерде өзүбүздүн сөзүбүздү айталы деп атайы келгенбиз. Эми үчүн дегенде биз ушул тегеректе турган бүгүнкү келген мынабул жакшынакай агайларыбызга, жакшынакай мына жаштарыбызга, бизнесмендерибизге бардыгына биз ушунчалык ыраазыбыз. Эмнеге дегенде, эгерде бүгүнкү мезгилде адам өзүнүн элин, жерин сүйбөй турган болсо, ага жакшынакай өзүнүн мындай айтатканда мээримини бербей турган болсо, анда эч качан эл үнү өспөйт, жолдоштор. Ошондон сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлоймун, чын айтканда кичине шашылыш болуп калыптыр. Бирок дагы болсо, канча болсо мына расчёттор бар экен бул жерде, бардыгы жазылыптыр. Дагы муну рекламировать этип, пропагандировать этип, телевидение аркылуу, газета аркылуу берип, аны кайрадан чакырып, мамлекеттик ишмерлерди чакырып, башка эле мисалы райондорду чакырып, ушулардын бардыгына бирге жарыялаш керек. Эмне дегенде, мына биз 15 майда телемарафон өткөзөбүз Кыргыз драм театрында. Ошо мен айтып коюшум керек сиздерге. Биз аны илгертен эле баштаганбыз. Бизде жанагы Абдыган Эркебаевич бекер айткан жок. Облустун постановлениясы, анан кийин мына премьер-министрдин постановлениясы чыккан. Жалал Абад шаары 120 жылдыгы, Сүлүктүү шаары 130 жылдыгы боюнча. Ошо боюнча Жалал Абад былтыр өткөздү. Быйыл биз 22 августта 130 жылдыгыбызды өткөзөбүз. Ошого тайланып атабыз. Чындыгында айтканда көп иштер, китеп жасадык, азыр дуплеттер жасап атабыз, газеталарга берип атабыз, телевизияларга берип атабыз. Эмне дегенде, бул чын айтканда ошо өрөң керек. Өрөндү өстүрүш керек. Эми көп сөз дегендей, көп сүйлөбөйүн. Мен ойлоймун, бүгүнкү телемарафон бул башталышы. Мындан кийин дагы көп нерселер боло турган, жакшылыктар боло тургандай болуп, жакшылыкка күтүлүп атат. Эмне дегенде, бизге өзүңүздөр билесиз, жаз келип азыр ушунчалык кооз болуп, көрккө кирген Лейлек жергеси бүгүн баарыңыздарды күтөт. Тартынбастан тез-тез мына Керим акеме башкаңыздар да тез-тез барып туруңуздар. Эгерде шартыңыздар болбосо телефон кылыңыздар, жол керегиңизди төлөп туруп деле алып барабыз. Коркпоңуздар андан. Ошон үчүн мен ойлоймун, тезирээк байланыш болсо, тезирээк катташып жүрсөк бири-бирибизге, анда ишибиз да тезирээк болот. Эмне дегенде мен ойлоймун, ушул ойлоп жүргөмүн да, мына мисалы Рахат эже бул жерде отурат, ушул Лейлек фонду дагы эле түзүлсө керек деп Бишкекте. Ошол фонд түзүлүп, дагы эле иштеш керек эле бул фонд. Эмне дегенде ал керек сөзсүз. Аялдарыбызга жардам беришибиз керек, мына жаш балдарыбызга жардам беришибиз керек. Бул илгертен эле боло турган иштер. Ошону ойлойм, мындан да азыр кеч эмес. Ошолор түзүп, не производственный эмелер, организациялар түзүп, аларга инвестицияларды алып, аларды көбөйтүп, анан ошонун аркасынан иш кылышыбыз керек жолдоштор. Бул эми секрет эмес. Эгерде бүгүн жөнөкөй мамлекеттик ишкана болсо эч ким эчтеке бербейт. Ошону ойлоймун, мунун баардыгын биз жашашыбыз керек. То есть бу жерде жашаган мына сиздер, лейлектиктер ушул жерде ошо фондду башкарып, регистрация кылып, анан ошонун аркасынан ишти жүргүзүшүбүз керек. Фирмалар тамекисин да ошо фирма аркылуу сатыш керек, пахтасын да ошо фирма аркылуу сатыш керек, көмүрүн да ошо фирма аркылуу сатыш керек. Башкасын баардыгын ошо фирма аркылуу сатыш керек. Эми үчүн дегенде бул чоң күч. Мына мен одно время представитель болуп иштеймин Хаджен шаарында, Ош облусунун. Биздин кабинетибиз бар, 3 кабинет бар. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер 2,5 миллион адам жашайт Ленинабад облусунда. 2,5 миллиондун арасында билесиздер кандай оборотто, кандай эми серьезный иштер турат. Ошого биздин бизнесмендер барып, айландырып, ошол аркылуу, ошол фонд аркылуу, ошол представительство аркылуу түзүп байланышты. Жакшынакай ишти алып барсак, мен ойлоймун, бул эң чоң иш. Бардыгыбыз байыбыз, бардыгыбыз турмушубуз оңолот. Жакшы өмөлө болот. Анан ошол убактарда мондай жаркырап, жайнап, маанайдан могу жерлерге толтура таштайбыз. Ошон үчүн мен ойлоймун, дагы бир жолу Сүлүктүү элимдин атынан бүгүн мына сиздерге, бардыгыңыздарга ден соолук каалап, биринчи ден соолук, өмүрүңүздөр узун болсун, тез-тез жолугушуп туралы, тез-тез көзүбүзгө түшүп турсун, мээрибиз пайда болот. Мен ойлоймун, убакыт келди, ошо агайларыбызда, эжелерди сыйлай турган убакыт келди. Аларды да сыйлашыбыз керек, алардын атын чыгарышыбыз керек.
Аларга да bir özümüzdün köçelerimizni koyuşubuz kerek. Alardı dagı naşı belgileşibiz kerek. Ben oylayman uşunday nерселердин баардыгы biz uşundan başlaşыбыз kerek. Bol totosunuz. Эми men oylayman bugünkü telemarafonun uşunçalık kuvanычтуулугу биздин жакшынакай мына ансамбльдерибиздин ырдаганын көрүп туруп жүрөгүм толкунданат. Чын айтканда бул талантты тоже биз колдоп кубаттап турушубуз керек. Эми биз Leylek жергесине ар убакта көмүр менен бир камсыз кылып келгенбиз. Өзүңүздөр билесиздер, биздин Сүлүктүү шаар жаралгандан бери 50 миллион тонна көмүрдү ушул тегеректин бардык бурчуна берген экен. 50 миллион тонна көмүр өзүнчө эле бир чоң, өзүңүздөр билесиздер. 200 миллион көмүрү Сүлүктүүнүкү жатат жердин астында. Аны эгер 1 миллиондан ашык турган болсок, анда значит 200 жыл иштешибиз керек. Сүлүктүүнүн көмүрүн жакканыңыздар башка көмүр жакпайсыздар. Эмне үчүн деген сапаты боюнча, башкасы боюнча тең келе турган көмүр жок. Ошондуктан биз таярбыз. Ар убакта Leyлекке мына 5000, 6000 тоннадан көмүр берип атабыз. Аксакалдарга, энелерге, эжелерге берип атабыз көмүрдү. Бүгүн дагы ушул Сүлүктүүнүн мына элдин атынан биз 100 тонна көмүр şu aksakallarga beremiz, beker beremiz. Şu fond esebinен barıp turup ispискени bizge beresiz. Oşonu biz Kuday buyurursa 100 tonnası, bundan çıktığında 30 bin so'm akçanı sizlerin fondunuzlara berişke ruhsat edinizler. Rahmat. Çok rahmat. Bırakıç, sizin de işinizde iyilik kalayız. Sülüktünün 130 yılını biz de salımızda koşuyoruz. Çok rahmat. Çok rahmat.